Assalomu alaykum, Qirg'iz elim, Qirg'iziston qanottуу куштарды, иттерди сүйүүчүлөр. Бүгүн 5-май Конституция күнү Бишкектин Көчкөн базары, ит базары жана топ базарынан кыскача тасма тартып бермекмин. Мынакей бул жерде бул Баканбаев көчөсү, аркы жак Некрасов көчөсү. Ушунун кесилишинде бу жерде Көчкөн базар бар. Максат Акматов деген мырза суранды эле, тасма тартып берди. Ошого арнап тартып берип атам. Көчкөндөрдүн пародасын деле түшүнбөйт экенмин, чынын айтсам. Өзүм 2003-төн баштап Алабай пародасындагы иттерди кармайм. Жана канаттууларды кармайм. Канаттуулардан ошо тоок, индюк сыяктуу көчкөнгө пока жете элекмин. Максат мырза, мынакей сиздин сураныш боюнча тартып атам. Кара түстөгүлөр. Они парочка, да? После базара еще песком тоже удыша, их выносил, он забрали уже. Этот облиняет, он вот такой будет. Они рождаются все такие грязноватые. Потом вылинивают, чистый цвет получается. Воистину воскрес. Сегодня же праздник, что ли? Да? Пасха же у нас. Окей. Бүгүн аба ырайы абдан жакшы. Көчкөн сүйүүчүлөр да көп. 5 рублей. Обычно когда гол пустой. Жакта соода жүрүп атат. Он на воле жил. На воле? Мы же когда ловили, что ты не помнишь? Нет, это самое, он на воле жил. Максат мырза, тааныштарыңыз барбы биякта? Болсо салам жолдоп коебуз сиздин атыңыздан. Москвада кызмат кылып жүргөн, иштеп жүргөн Азат Бейшенбековго салам. Менин каналымдын активдүү көрүүчүсү. Кореяда иштеп жүргөн Рустам мырзага чоң салам. Чоң көрүүчүлөр. Ар бир пароданы билсем айтып берет элем. Тилекке каршы билбейм түрлөрүн. Итти го билем беш колдой. Ит менен тоокту без вопрос айтып бере алам. Бүгүн көчкөн чынын көп экен. Көчкөн көп. 5 минут болуп тартып берейин видео. Олар болду экен. Баштары да башкача, тумшуктары кыска. Жазган абдан болду экен. Жерде соода жүрүп атат. Я тоже ловил, я смотрел, столбовая подходили, вот видите, тогда бросать другие. Не видел, не могу. Там под дворцом. Да, я своих фантов вижу, они все Где кому-то. Жерде дагы бир соода жүрүп атат. Поэтому я тебе ничего не скажу.
Ошондой туугандар, Максат мырза, сиздин кыялыңызды орундаткан болуш керек, Москвада жүрөсүз. Кыска тасма кылып сиз үчүн тартып бердим мынакей. Ушундай базар. Сак саламатта калгыла, кийинки чыгармага чейин.